Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украина Орусия тирешинде ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Ал арада Украин жергесинде түрктөрдүн байрактар деп аталган учкучсуз аппараттары чыгарылары кабарланды. Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкциялардын топтомун даярдаганы да маалым болду. Украинанын айланасындагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Келенбаева айтып берет. Украин Орус алакасы курчуп турган маалда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Киевке расмий сапар менен барды. Мен мурда эле белгилегендей, Түркия Кара деңиз аркылуу чектешкен эки кошуна мамлекеттин ортосундагы кризиске чекит коюу үчүн бардыгын кылууга даяр. Биз кубануу менен лидерлердин деңгээлинде же техникалык делегациялардын деңгээлинде жыйын өткөрүп бере аларыбызды бүгүнкү сүйлөшүүдө да билдирдим. Bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Ошол эле учурда президент Эрдоган Түркия мурдагыдай эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорун кошумчалады. Анкара Крымдын аннексияланышын тааныбайт жана Крым татарларынын куугунтукталышын айыптайт. Украин президенти Владимир Зеленский түрк лидеринин мындай сунушуна ыраазычылык билдирип, Түркиянын байрактарын Украин заводдорунда чыгаруу планын кош колдоп колдоорун айтты. Бүгүн биз Байрактар компаниясынын учкучсуз аппараттарын Украинада чыгаруу келишимине жетиштик. Бул технология жаңы жумуш орундарын түзүп, Украинанын коргонуу тармагын бекемдөөгө шарт түзөт. Эки лидер ушул эле күнү бир катар келишимдерге кол коюшту. Анын ичинде эркин соода боюнча макулдашуу дагы бар. Киев билдиргендей, бул документ эки тараптуу сооданын жылдык көрсөткүчүн жакынкы 5 жылда 10 миллиард долларга чейин көбөйтөт. Учурда ал 7 миллиард долларды түзөт. Эрдоганга чейин Киевке Нидерландтын, Польшанын, Британиянын лидерлери келип кетишкен. Орусия Украина менен чегарасына 100 миңден ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдө. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Москва Украина НАТОго кирбейт, Орус чегарасына жакын жерлерге аскердик системалар орнотулбайт, блоктун күчтөрү чыгыш Европадан алыстатылат деген шарттарды койгон. Батыш мамлекеттери эгер Орусия Украинага бастырып кирсе, олуттуу экономикалык санкцияларга туш болоорун эскертүүдө. Евробиримдик Москвага каршы ишенимдүү жана бардыгын камтыган санкцияларды иштеп чыкканын Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 4 февралда билдирди. Элиза Келенбаева, Айбек Кулчуманов.